Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул юридис кеңешмеси Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 14 мартындагы номер 122 токтому менен бекитилген 2016 жылдан 2020 жылга чейин калктын укуктук маданиятын жогорулатуу жөнүндө атайын концепциясына ылайык жүзөгө ашырылат. Негизги бул жерге сиздерди чакыруунун максаты тажрыйбалуу юрист катары, мыкты адис катары чакырып отурам. Ошондуктан бүгүнкү күн тартибине коюлуучу маселелерди тааныштырып өтөйүн. Буга чейин бир жолу атайын отурум өткөргөнбүз. Ал отурумда жарандардын арыздаттууларын кабыл алуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү жөнүндө атайын сунуш менен кайрылууну чечкенбиз. Бүгүн мындай уландысын өткөрөбүз. Технический моменттер болуп, биздин арыз кабылбай калды. Жалпы турганда бул жерде бир тактап кетчү нерсе да, сиз айтып жатасыз да, жооп келди, эскертүү бердик. Ошол жерде кайсыл эмгек кодекс менен чара колдонуп атабы? Кайсыл мыйзам менен чара колдонуп атат эскертүү? Ошол катка жооп бере турган кызматкердин дейбизби, жетекчинин дейбизби, ишкананын дейбизби жоопкерчилиги күчөтүлөт да. Регистрация силер багы алдым деп кол койдуруп алдыңар беле? Ооба, сөз түрү. Алардын өздөрүнүн журналында регистрация болбой калып атат, Ооба. Азыр бул жоопкерчилик жоруктарда дагы, бузууларда дагы жок. Анан кийин бул статьяны алып коюп же бузуулар жөнүндө же жоруктар жөнүндө кодекске кирбегине кичине туура эмес деп мен деле сиздердин оюңарга кошулам. Көпчүлүк учурда шаарда жарандар юристтер менен жолугуп же болбосо интернет аркылуу өзүнүн укуктарын билгени менен биздин эл черинде чыңгыз Аазович айтканча карапайым калкка чындыгында кыйын болуп атат да. Демек биз бузуулар жөнүндө кодекске сунуш кылсак менимче туура болот. Жообун алганга аракет кылабыз, бирок сиз айткандай бербей койгон болот. Бирок жоопкерчилик силерде деле жокпу? Биздеби? Жоопкерчилик көрсөтүлгөн эмеспи? Мисалы үчүн ушул жарандардын жактаууларын убагында жооп бербесе, жоопкерчилик тартыласызбы деген мындай. Жок, bizde эми контроль исполнения деген бар, аябай сурап турат азыр бул боюнча убагында эле жооп беришкенге аракет кылабыз. Бир айга узартабыз жана 14 күндөн өтүп баратканда. Жоопкерчилик жетекчилердин жоопкерчилигинин жоктугунан аларга кыйын болуп атат. Алар сотторго кайрылбайт, прокуратурага кайрылбайт, мындайча айтканда койчу деп коюп да кол шилтепчият. Алдын алыш үчүн мыйзамда так болсо жакшы болмок деген ойдобуз. Суралып жаткан маалыматтын багы мүнөзүнө карата жарашабы багы кээ бир учурларда 14 күн абдан аздык кылып калат да. Ошондой учурларда багы маалыматтарды багы бир айда берсе болот, 14 күндө болот деп мындай бөлүп сунуш берсек да жакшы болот эле. Анан ошол жерге сунуш пикирлерди берсеңиздер, талкуулап туруп, анан кийин биз даяр кылып, баягы долбоорду деп айтайлы, долбоорду даяр кылып туруп, долбоордо бардык баягы ой пикирлерди ар тараптуу толук карап туруп, анан жазып, кол коюп туруп биз жөнөтөлү. Урматтуу жыйындын катышуучулары, анда эмесе биринчи күн тартибинде коюлган биринчи маселе боюнча жарандардын арыздаттууларын кайрылуу жөнүндө мыйзам бар, бирок жоопкерчилик каралган эмес. Ошол боюнча ой пикирлериңиздерди айтсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен атым Бакыт Борошов, азыр эле тааныштырып кеткендей жеке ишкермин, юристмин. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын атайын мыйзам бар, жарандардын арыздаттууларын кароо жөнүндө. Ал мыйзамга ылайык, эгерде кандайдыр бир жаран мамлекеттик же муниципалдык органга арыз же бир даттануусу менен кайрылса, анда мамлекеттик же муниципалдык орган 14 жумуш күн ичинде жооп бериш керек. Мыйзам бар, мыйзам жакшы, бирок азыркы учурда эгерде бул мыйзамда мамлекеттик же муниципалдык кызматкер булса, ага чара жок болуп калды. Мисалы 2019 жылдын 1 январына чейин иштеген мыйзамдар боюнча, административдик кодекс боюнча
эгерде кандайдыр бир мамлекеттик кызматкер бул беренени бузса, өз убагында жооп бербей же вообще негизи арызга жооп бербесе, анда сот тарабынан кандайдыр бир айып пулга жыгытылган. Бирок 2019-жылдын 1-январынан жаңы кирген кодекстерге байланыштуу бул берене жок болуп калыптыр. Бул практикада, дүйнөлүк практикада норма болуп эсептелет. Анткени баарыбыз билгендей, мыйзамдар идеалдуу болуп эсептелбейт. Аларды ар дайым мыйзамдардын астында иштеп туруш керек. Жарандар мешіті боюнча өз негизи бир топ мыйзамдар бар. Ошол эле жарандардын маалыматка жетүү боюнча мыйзам бар. Атайын иш кагаздар жүгүртүү боюнча мыйзамдар бар. Бирок туура белгиленди, ар бир жарандын укугу маалыматтарды ала билиш керек. Анткени маалыматка бүгүн жетүүдө кайрылуучу жарандын балким анын каржылык жактан чыгымга алып келип калышы мүмкүн. Мүмкүн ошол эле ар кандай кылмыш же жарандык соттук процесстерде далилдерди келтирүүдө маалыматтар, мамлекеттик органдардан маалыматтарды алуу бул абдан адамдын тагдырын чечүүчү факторлорго жетишип калышы мүмкүн. Мына ошондуктан бул мыйзамдар өз убагында демилгечилер тарабынан кабыл алынып, жакшы жөнгө салынчу. Мындан сырткары, албетте бүгүн көптөгөн жалпы эле мамлекеттик кызматтарда эмгек кодексине жараша атайын жоопкерчиликтер каралган. Ошол эле 14 күн ичинде жумуш күн 14 күндө жооп берилбесе, анда жогоруда айткан жанагы маалыматка жетүү мыйзамына ылайык же болбосо расмий иш кагаздарды жүгүртүү боюнча мыйзамдардын талаптарына ылайык эмгек кодекстерине шилтеме жасоо менен жетекчилер чара колдонуучу. Бул дисциплинардык чараларды колдончу. Бирок бул жерде бир тарап болуп турат. Ал эми жарандар өзүңүз мына жогоруда белгилеп кеткендей, жанагы административдик кодекстин 62 статьясына таянуу менен сот органдары тарабынан өзүнүн укугун коргоп чыга алчу да. Бул жерде дагы жанагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бир топ мындай жоопкерчиликти сезе билчү. Анткени ал бир гана өзүнүн жетекчисинен гана коркуу сезим эмес, балким жалпы ошол эле жаранга да бирдей болгон, ошол эле мамлекеттик органга да бирдей болгон административдик кодекс, ошол эле сот адилеттүүлүгүн, мыйзамдуулуктун чечүүчү, таразасын чечип берүүчү сот органдары тарабынан жөнгө салынчу. Чындап эле мурда административдик жоопкерчилик боюнча кодексте жоопкерчилик бар болчу. Баягы адамдардын арыздаттануларын законунда каралган мөөнөттөрдү мамлекеттик органдар кызматкерлери убагында жооп бербей же жооп бербей койсо, сот аркылуу жоопкерчиликке тартуу укугу бар эле да, жоопко тартуу укугу бар эле адамдардын, жарандардын. Азыркы мезгилде мына 2009-жылдын жаңы кирген кодекстеринин бузуулар кодексинин ичинде андай статья жок экен да, жоопко тартуу боюнчачы. Чындап эле киргизиш керек жоопкерчиликтичи. Анткени мисалы үчүн бир мамлекеттик органга же бир жака башка органдарга жарандар кайрылып бир арыз мунун жөндөн жөн барышпайт да эми. Ушу маселени чечип бергиле же монтип бергиле деп туруп кайрылат. Анан кийин жөн эле жооп бербей койсо да болбойт. Анын бир жоопкерчилиги болуш керек. Анан кийин ал жооп бербей жатат деп туруп ошол эле органдын жетекчисине кайрылса, кичине волокита болуп калабы деп ойлоп атам да мен делечи. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылгандай ар бир жаран соттук коргонууга укугу бар. Анан кийин ошол соттук коргонууга укукту ишке ашырыш үчүн именно ушул закон боюнча ошол мен ойлойм бузуулар жөнүндө кодексине толуктоо киргизип коюш керек. Ушул мыйзамды аткарбаса же жоопкерчилигин көрсөтүп коюш керек. Ошондо кичине мамлекеттик кызматкерлер болобу, кимге кайрылды жарандар, ошолордун кичине бандай жоопкерчилик күчөп, убагында эме кылып, элдердин, жарандардын талаптарын аткармакпы деп ойлойбуз. Бул жерде Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 62 беренесинде бул бүгүнкү күндө күчүн жоготкон 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүн жоготту. Ошол жерде мындай деген берене болгондо кызмат адамынын жарандардын же юридикалык жактардын кайрылууларын кароонун мыйзамсыз баш тартуу жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуу. Бул кызмат адамдарын эсептешүү көрсөткүчүн 15 өлчөмүнөн администрациялык айып салууга алып келет. Чындыгында жаңы кабыл алынган бузуулар жөнүндө кодексинде андай талап жок. Мыйзам бар, бирок ага жоопкерчилик каралган эмес. Мына ушундай бир боштук,
боштук дейбизби мыйзамдагы ушундай бир пайда болуп атат да. Буга биз менимче ушул жогорку кеңешке мыйзам чыгаруу палатасына атайын комитетине сунуш менен кайрылсак, балким алар оңдоп түзөлөрдү киргизсе туура болот деп ойлойбуз. 2014-жылы соттук реформа башталган. Ошол 2014-жылы башталган соттук реформа боюнча бир топ пакет мыйзамдар кабыл алынган. Ошол жерде көп жоопкерчиликтер жумшартылган. Ошол эле административдик жоопкерчилик ошо тартиптик жазага өткөзүлгөн. Бул себеби бул мыйзам долбоорлор өзү негизинен Европа мамлекеттеринен көпчүлүк эмелери нормалары Европа мамлекеттеринен келген. Ал жерде тартиптик жазадагы бул адам ошол мамлекеттик кызматтагы адамга бир өтө коркунучтуу чара да. Ал адам Европа мамлекетинде иш ордунан да айрылып калышы мүмкүн бир нече эмеден кийинчи. Эми бүгүнкү күндө биз ошол мыйзам долбоорлорун алып, бүгүнкү күндө бул мыйзамдар иштеп атат. Бирок жашоо турмушта көрсөтүп атат, ал тартиптик жаза биздин мамлекеттик кызматчыларга эч кандай бир эффект бербей атат да. Эффект бербей атат. Ошон үчүн Бакыт Бурканбекович айтып аткандай, бүгүнкү күндүн талабына ылайык бул мыйзамды өзгөртүп, тартиптик жазасын административдикке өткөзүп, ошол мамлекеттик кызматкерлерди кандайдыр бир акча каражаттарына, штрафтарга кириптер кылыш керек да. Себептен де эң жакшы чара бул адамды ошо штраф тартибинде акча менен кандайдыр бир эме болгондо адам өзү ойлонуп жакшыраак иштеп калат экен да. Мисалы үчүн мына адамдардын жол эрежелери бузуулары боюнча байкап атабыз. Жол эрежелерин бузганга штрафтар көтөрдү, адамдар жолдо уже тартиптүү болуп калды. Ал эми ошо мамлекеттик кызматчыларга дагы тартиптик жаза эффект бербей атат, анда административдик жоопкерчиликти көрүш керек. Ошого мен бул кеңеш менен сунушун колдоймун. Бул сунушту жогорку кеңешке, ошондой эле президент алдындагы коопсуздук кеңешине дагы жолдойлу. Себептен де берде бүт мамлекеттин жарандардын кызыкчылыгы турат да. Рахмат. Жарандардын кайрылуулары боюнча маселе азыр күндө ошондой маселе болуп атат. Бул демилгени мен дагы колдойм. Жашоо турмушта жарандар бул кайрылуулар, бул маселе боюнча көп кыйынчылыктарга дучар болуп атат. Менин оюм бул укук биздин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинде адам укуктары жана эркиндиктери ачырагыз жана ал ар бир адамга төрөлгөндөн бери таандык деген немени берип, адам укуктарын немеде Конституцияда көп бийик дарежеге чыгарып койду. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 33-беренесинде именно жарандардын кайрылуулары боюнча мамлекеттик органдары тарабынан органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандар маалымат алуу укугу кеңейтип жазылган. Бирок бил ушу мен азыр кайталап атам, жылдын башында кирген анча немени кодекстардын киргенде шу жаза жагы каралбай калып атат. Ошого сүнүш ошо бузуулар жөнүндө кодексиге ошо жазаларды киргизип, сүнүш кылып, шул боюнча ишти алып барсак деген ойдомун. Жыйынтыктасак, бул жогоруда айткандай эле баягы жарандардын келип түшкөн суроолорунан келип чыккан баягы көйгөй да. Ошондуктан бул маселени атайын Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизүү үчүн
жарандардын арыздаттануларын кабыл алуу жөнүндө мыйзамдын талаптары бузулганда ага карата атайын айып салуу беренесин мындай кошуу жөнүндө атайын сунушту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын демек президенттин алдындагы коопсуздук кеңешине сунуш иретинде жөнөтүүнү туура деп эсептейм. Бардык катышуучулар аны колдодуңуздар. Анда ошол жогоруда айткан сунушту колдогондор добуш берүүңүздөрдү сурайм. Андан кийинки бүгүнкү коюлуучу маселелер негизинен бул маселе каяктан келип чыгып атат? Жарандар бизге расмий кайрылуу жасап атат. Алсак, мына бүгүнкү күндө жарандар Өзбекстандан чыгып устачылык менен иштегендер. Муктаждыкка жараша адамдар үйлөрдү курушуп атат. Чоң мындай мекеме ишканаларды курушуп атат. Алардын ошол иштөөчү күч, жумушчу күчтөрдү тартууда чоң тоскоолдуктар келип чыгып атат. Аларды мындай мыйзамдаштырууда бир топ кыйынчылыктар, тоскоолдуктар бар экен. Анан айласыздан аларды мыйзамсыз иштетип келишип атат бүгүнкү күндө. Бул мындай жашырып болбой турган факт. Ошол адамдарды келип туруп, мына бизге кайрылыңыздар, бизге кайрылып ошол арыздаттануларды айткыла деп кайрылсак, алар коркот экен. Себеби алар эч ким менен бүгүнкү күндө чөшкүсү келбейт. Ошондуктан көптөгөн, миңдеген адамдар чыгып иштеп, бирок мамлекетке эч кандай салык дейбизби, киреше дейбизби түшпөйт. Бирок тиешелүү ошол мындай такталбаган маалыматтар менен айтканда, ошол жердин эле жергиликтүү укук коргоо органдары мындай үзүрүн көрүп атат деп айтышып атат. Ошондуктан бул суроону дагы кеңешке коюуну туура деп таптым. Бул маселе боюнча маселени кароону кийинки отурумга калтырсак, себеби дегенде дагы толуктоолорду, бир топ маалыматтарды эгер керек болсо ушул жааттагы адис катары эми албетте бизде Бакыт Алыч бул боюнча көп жылдык эмгек стажы бар, билими бар. Бирок ошого карабай дагы эксперт катары чакырабызбы, адис катары чакырабызбы, чакырып сурап койсок жакшы болот. Ошондуктан кийинки отурумга калтыруу боюнча оюңар кандай? Калтырайлы. Анда добуш менен чечип коелу дагы. Анда кийинки отурумга бул калтырылды. Урматтуу кесиптештер, келгениңиздерге ыраазычылык. Кийинки отурумга ушул жогорудагы аталган иш боюнча даярданып келүүңүздөрдү суранып кетем. Бүгүнкү жыйналыш жабык деп жарыялайм.